Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Чыңгыз Эсенголов, Маданият жана маалымат министринин орун басары. Кыскача айтканда, министрликтин аты анткени узун. Маалымат каражаттар боюнча мыйзам өткөн аптада каралбай, кийинки калтырылды, баары бир каралат го, жанагы кабыл алабыз дегенден кийин кабыл алынат го. Бирок аябай сындар көп айтылып атат. Өзгөчө журналисттер тарабынан, кээ бир чет өлкөлүк уюмдар, журналисттерди коргоо уюмдары, Кыргызстандагы эме бар эмеспи, журналисттер деген коом, үч союз бу, эки го. Эки союз, анан бир ошо коомдук уюм. Жана журналисттер деген коомдук уюм. Көз карандысыз журналисттер. Үч уюм. Баарысын да атышат. Министрлик кандай көзөмөлдөгөн органсыңар силер? Кандай пикирдесиңер? Нарнагай, сизге да терең ыраазычылык, ошол атайын эфирге чакырып, азыркы учурда биз 2 жумадан бери, ошол 3 жумадан бери деп койсок болот, ошо бүт жалпыга маалымдоо каражаттарында ошо бизде ошол мыйзамды жаңы киргизип жаткан, сунушталып жаткан мыйзамдын баягы өзүнүн түпкү маңызын түшүндүрүү боюнча аракет кылып атабыз. Чындыгында бул жерде биз абдан таң калганыбыздын себеби ошол 3 союздун бир эле союзу чуркап жүрөт, калгандары унчуккан жок негиздечи. Бул жана көз карандысыз журналисттер коому деп алар көбүрөөк чуркап өздөрүнүн позициясын билдирип атышат. Анан кийин көбүнчө ошол көз карандысыз медиа деген ошол жерде иштеген көбүнчө баягы кызматкерлер тынчтанып атышат. Анан эң таң калыштуусу баары тең ошо орус тилдүү журналисттер аракет чуркап бул жерде аябай мындай сарсанаа болуп атышат. Кыргыз тилдүүлөр көп унчуккан жок да. Биз ошого да аябай таң калдык. Анан экинчиден биз буга чейин да башка эфирлерге деле ушул маселени деле айтып келдик. Негизи биздин министрликтин позициясы бул мыйзам долбоору азыркы учурда керек. Анткени 92-жылкы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам өзүнүн актуалдуулугун бара-бара жоголуп баратат. Эмне себептен дегенде, баягы эгерде ар бир ченемдик укук актыда же болбосо бир мыйзамга өзгөртүү киргизилерде 50% аша турган болсо, өзгөрүүлөр, жаңы бир нормалар келе турган болсо, анда жаңы мыйзам долбоору кабыл алыныш керек. Биз ошондон ушуну сунуштап жатабыз. Ал эми бул жерде эң чоң бир 3-4 мындай айтканда ошо кооптондурган, көйгөй жаратып аткан маселе бар. Аны дагы сиз жогоруда айткандай, ошол жогорку кеңештин комитеттеринин мүчөлөрү, депутаттар дагы ошону айтып атышат. Азыркы учурда ошо 6 комитеттин биз экөөнөн өттүк, буюрса эртең 3-сү дагы болот. Анан ошо биринчи окуудан концептуалдык негизде концепциясын ошол мыйзам долбоорун кабыл алынса, экинчи окууда ошол депутаттар менен биргеликте алардын сунуш пикирлеринин негизинде, алардын ошол башка медиа өкүлчүлүктүн дагы сунуштары негизинде экинчи окууга кайра ошол берилген сунуштардын негизинде анан кайра баягы оңдоп түзөөлөрүн баары кирип, анан кийин экинчи окууга кайра талкууга киргизилет. Ошондо эле комитеттерден ошол маселелердин баары каралат да. Ошон үчүн алдын ала баягы коркуп, сарсанаа болуп, мындай аябай чоң чаралар көрүлөт экен дегенден бир аз алыс болушубуз керек. Эмне үчүн дегенде, бул жерде жогорку бүт баары тең ошо жогорку кеңештин баары колунда болот. Анткени өзгөртүүлөрдү киргизип, же болбосо кандайдыр бир толуктоолорду киргизип, редакциялык маанидеги ошо сунуш пикирлердин баары тең жогорку кеңеш. Анан албетте бул алардын баягы коллегиялык чечими да. Макул же каршы деген сыяктуу эле. Шылтап салуу эмеспи? Жоопкерчиликти башка бирөөгө шылтап койгон. Жок, биз андан эле эмес. Анткени бул жерде ар бир гана мыйзам долбоору жогорку кеңешке киргенде, бул биринчи окууда киргенде ошол госорган жооптуу болот, анда экинчиси ошол жогорку кеңештен экинчи окууга киргенде ошол бул жерде анткени бүт акыркы баягы айткандай чечим жогорку кеңештин депутаттарында болгондуктан биз алардын дагы туура ал жерде айрым бир депутаттардын туура сын пикирлерин эске алдык. Анын баарын биз кабыл алабыз. Алар менен чогуу иштешкенге да даярбыз. Кабыл алабыз дегенде жанагы журналисттер деген коомдук уюм бар эмеспи? Ошолор катышкан жанагы жумуш тобунун иштерине. Анан айткан сындарыбызды эч бирөөнү дагы эске албаптыр деп айтып атышат. Жок, Нарнагай, бул жерде алар ошо президенттик администрацияда атайын президенттин тескемеси менен жумушчу топ түзүлгөн, 15 кишиде турган. Тилекке каршы мен ал жерде анан ошо Адилет министринин орун басары Орозбек мырза дагы мүчө эмес, биз мүчө эмеспиз. Биз мындай айтканда аткаруучубуз. Анан ал жерде ошо берилген сын пикирлердин негизинде президенттик администрация кээ бир айрым сунуштарды эске алган, айрым сунуштарды эске алган эмес. Эмне себептен дегенде, бул жогоруда айтканда, бул 92-жылдагы мыйзам менен азыркы мыйзамдын айырмасы ошол маалыматтык коопсуздук маселеси болот да. Мамлекеттин маалыматтык коопсуздугу. Анан ошондон улам бул жерде жанагы милдеттүү түрдө каттоо,
ошол позицияда биз макул эмеспиз, аны эске алган жокпуз. Мисалы, анан ким алган жок эске? президенттик макул эмессиңер, бирок жок, президенттик администрация ошол мыйзамга киргизген эмес. Ошол алар медиа өкүлчүлүк жана көз карандысыз журналисттер уюму, алар ошол сунушту берген. Алар ошол жанагындай милдеттүү түрдө каттоону алып салгыла деген да. Биз жок сайттар жок, сайт болобу кайран баарын. Бул жерде жана салттуу жалпыга маалымдоо каражаттарын веб-сайттардын дагы медиалар тиги веб-сайттарды ошо интернет басылмалардын баарын ошо милдеттүү түрдө каттоону алып салууга дегенде ошол норманы алып салууга дейбиз. Ага макул эмеспиз. Эмне үчүн дегенде нарынайымда болот. Азыркы учурда жалпы Кыргызстанда ошо Адилет министрлигинин базасы боюнча 2700дөн ашык жалпыга маалымдоо каражаттары деп катталган. Бирок анын ичинде канчасы иштейт, канчасы иштебейт белгисиз да. Бул жерде мындай акыркы эмелерден биз мындай сайттардан карап көрсөк, кээ бир эле бир 10-15 иштейт дегендей да сөз да. Калгандары жөн эле ачылган. Ал жерде ал 2700дүн ичинде альманахтар бар экен, анын ичинде журналдар бар экен, ушундай эски баягы райондук, жабылып калгандар дагы бар экен. Ошолордун баарын актуалдаштыруу максатында ошол каттап, анан кийин баягы эгерде веб-сайт боло турган болсо, ошо веб-сайттарды дагы санариптик өнүктүрүү министрлигинен дагы каттап, мындай айтканда бир реестрдин базасын түзүп алып, ошол максатта ошол негизде биз сунуштап жатабыз. Анын үчүн мыйзам кабыл албай эле жөө эле иретке келтирсе болот эле да. Тигил бар экен, бул жок экен, бул иштебей калыптыр качантан бери деп мисалы үчүн. Анын үчүн атайын закондун кереги жокко? Жок, бул жерден дагы башка дагы маселелер бар. Эмне үчүн дегенде бул жерден аккредитация маселесин киргизген экен. Ошол мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына баягы журналисттер болобу же редакция иш алып барганда сөзсүз түрдө аккредитацияны өтсүн деген. Жок, биз ошол нормага, например, биздин министрлик, мисалы, биз ошол менен макул эмес болуп атабыз. Жогорку кеңештин депутаттары да ошого макул эмес болуп атат. Анткени ошол, мисалы, сиз азыр Бишкекте отуруп Баткен облусунун бир акимине, ошол жактагы Баткен районундагы бир чалсаңыз, сиз менен айтат да, нарынагай сиздин аккредитацияңыз барбы? Жок, анда сиз менен сизге комментарий бере албайбыз деген сыяктуу эле. Же болбосо сиздин балдарыңыз, бул редакциянын балдары башка жака барып, ооруканага деле барып интервью алайын десе, мисалы, аларга да аккредитациясы жок деген бир ошондой бир нонсенстер пайда болуп атат. Ошолордун баарын биз жокко чыгартабыз. Мындан тышкары, бул жерден дагы аябай бизге маанилүү нерсе болуп атат. Бул жерде ошол жоопкерчилик, анан жанагы төгүндөө маселеси. Буга чейин азыр төгүндөө дегенде биз аябай кайсы бир редакциянын артынан жалдырап төгүндөп берип койчу дегендей деп койбойсузбу, мисалы. Эгерде ал киши мен жөнүндө, мен тууралуу ошол редакцияны туура эмес маалымат жазса, мен барып төгүндөсөм, аны дароо чыгарышпайт. Карабай, тигиндей мындай болуп атып, анан ошол үчүн эски мыйзам менен деле чыгарыш керек болчу да. Эски мыйзамды деле ошол көбүнчө мындай нарынагай 92-жылкы мыйзамдагы көп талаптарды, мисалы, көп аткарбайт. 92-жылы ошол каттоо бар болчу. Азыр ошол өкмөттүн токтому менен дагы атайын немеси, мындай айтканда, образец деп коет го. Ошо кандай толтуруш керек, кандай каттоодон өтүш керек деген ошонун бар болчу. Ошону бирөө дагы аткарган эмес. Жок, аткарбаса жөө эле аткаргыла деп айып төлөтүп дагы бир жазалап отуруп, ал жерде иштетсе болот эле да. Ошол Адилет министрлиги ал боюнча дагы өзүнүн дагы мындай билдирүүсүн билдирди. Эми бул жерден баягы мыйзамды билбегендик жоопкерчиликтен куткарбайт дегенде эле, бул ар бир юридикалык жак өзү мындай айтканда каттоодон өтүп, ошол эмне документтер бар экен деп, мисалы, иретке келтириш керек да. Биз айтып атабыз агай. Азыркы ошол медиа рыноктун өкүлдөрү эмнеге сарсынып атканын биз айтып атабыз. Эч кооптонуңдун кереги жок бул жерде. Каттоодон өтө бергиле, маселе эмес. Каттоодон өтө бергиле. Сайттарыңарды эмеден санариптик өнүктүрүү министрлигинен өткөрө бергиле. Анда эч кандай проблемасы жок деп айтсак, жок, ошого деле бир ошого эле акцент кылып атат. Анан көбүнчө силер ошо Россияныкын көчүрүп алгансыңар, Россиянын сайттарынан, ошо Россиянын мыйзамында деле милдеттүү эмес, ал жерде эркине жараша каттайт деген дагы маселе бар экен. Биз ошолорду дагы ошондон улам дагы биз макул болгон жокпуз деп азыр ошону киргизип атабыз. Ал өзүнчө маселе жанагы көчүрмө кылып алган дегени, бирок каттоодон баарыңар каттоодон өттүңөр дегенде, ошол каттоону шылтоо кылып, кайсы бир жеринде бир сөз туура эмес экен, жанагы шайлоо учурунда деле топтолот эмеспи колдор. Антигил кол коюлган көк сыя болуп калыптыр, бул жашыл сыя болуп калыптыр деген сыяктуу болбогон нерселерге жамынып алып, ошол шылтоо кылып, анын кереги жок, жакпаган бийликке
маалымат каражаттарын каттоодон өткөрбөй коюп, алар ошо ойдон жоголушу мүмкүн да катталбай калса. Жок агай, бул жерде баягы сиз айткандай тиги бул редакция тиги маалымат мамлекет менен иштешпей койду, же болбосо мамлекеттин саясатын жүргүзбөй койду, же мамлекет менен достошпой койду, ошол негизинде аларды каттабай коебуз дегенден биз алыспыз. Эмне себептен дегенде? Мен айтылбайт, эч качан ачык айтылбайт да ал. Жок, билем, анан ошон үчүн ошондон улам биз буну эч андан эме коркпойбуз да, кооптонбойбуз. И башка биздин ошо медиа рыноктун өкүлдөрүнө да кайтабыз. Эч кандай бул жерден коркунуч жок депчи. Эмне себептен дегенде, бул мыйзамга андай деле алып барбайт. Бул жерден ошол жоопкерчилик маселесин эле карап атабыз да. Ошол ар бир редакция, ар бир жалпыга маалымдоо каражаттары өзүнүн мындай бир аз жоопкерчилигин билиш керек. Мисалы агай мындай болот да. Көбүнчө ошол бир кайсыл бир башка чет мамлекеттер менен иштешкен же болбосо донорлор менен биргеликте иш алып барган ошол медиа өкүлдөр бир аз тынчсызданып атат бул жердечи. Ал эми ошол эле башка биздин редакциялар болобу, башка телеканалдар болобу, андай эч кандай көйгөй жок алар менендечи. Анан көбүнчөсү ушул көз карандысыз деген баягы термин менен баягы өздөрүнүн колдонуп жүргөн, өздөрүнүн ушундай айтып жүргөн, атап жүргөндөр көбүнчө ошого тынчсызданып атат. Бирок бул жерден дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, негизи юриспруденцияда ошол көз карандысыз деген түшүнүк жок да. Бул жерде эгерде жалпыга маалымдоо каражаттарын алсак, бул жерде мамлекет акча бөлүп атса, демек мамлекеттин телеканалы, муниципалитет төлөп атса, муниципалдык болот. Анан кийин эгерде бир кандайдыр бир коом, мындай айтканда адамдардан турган бир уюм же коом түзүп болсо, ошол жеке тарап болуп калат да бул жерчи. Үч эле нерсе болот. Ошондон улам бул жерден бүт баардыгы мындай айтканда бирөөнөн көз каранды деген сөз да. Мамлекеттен көз каранды, же мэриядан көз каранды, же бир жеке ошол бир физикалык тараптардан же юридикалык жактардан көз каранды деген мааниде түшүнсөк болот. Бул жерде чоң маселе бар. Өкмөт акчаны кайдан алат? Жарандардын. Значит, жарандардын эмеси маалымат каражаты болуш керек да. Анткени салыкка чогултулган, элден чогултулган акча бюджет. Туура. Андан башка акча жок. Туура. Өкмөт ошол элден чогултат, ошол эмени салыкты ошону анан мен өз чөнтөгүмөн чыгарып атам. Бул менин гезиттим, биз каржылап атабыз, биз өкмөт берип атабыз акчаны, ошон үчүн өкмөт эмне десе ошону жазаш керек деген көп жакшы эмес го. Ал жагы бар. Бирок өкмөттүн деле телеканалы бар. Ой, мен коомдун деле телеканалы бар да, элдин деле. Бул ЛТР телеканалы. ЛТР телеканалы мисалы элдик болуп саналат. Бул ошол коомдук мындай айтканда статуста макамы болот. Бийликке каршы бир нерсе айта алабы? Ооба, чын деле айта алат. Айтылабы? Айтылат. ЛТР деле мен билгенден улуттук телеканал деле баары айтышат. Бийликке эмес, эми мамлекеттик органдарга деп айтып коет. Мамлекеттик органдарга. Эми сын болуш керек, советтик мезгилде деле болгон да, кайсы бир сын чыгып кетсе, бир жанагы эки чоң кесип бар болчу да, Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деген алтын эле чоң эме болчу да, скандал болчу да, тим эле аны текшерип, чын эле ушундай болду, эмне үчүн болуптур, муну ким жазган деп тим эле ар бир макала аябай тыкат иликтенчү, анан чара көрүлчү. Азыр канчасын айтсаң дагы, боркоюп көрүнүп турса дагы, ошол эле мамлекеттик органдар деп атасыңар, алар жок андай эмес деп коет, болду. Ошол эле маселе жабылып калат. Жок, Нарнагай, акыркы 2,5 жыл же 2 жыл деп айтсак болобу? Мамлекеттик органдарда менин оюмча бир жоопкерчилик бир аз өзгөрдү деп ойлойм. Кыймыл аракет дагы башкача болуп калды. Иш жүрүү дагы өзү башкача болуп калды. Мурда билесиздер, баягы маяк ата с краю дегендей мааниде мындай кайдыгер мамиле кылышчу, бирок азыр андай болбой калды. Азыр баары тең баягы санариптке өткөндүгүнө бир жакшы, жана бүт документтин баары, иш жүргүзүүнүн баары тең ачык, анан бүт электрондук форматта болуп калды, бүт баары тең. Ошолдон улам мисалы саат канчада келди, канчага чейин кетти, бүт ошонун баары катталып турат дагы. Ал эми жанагы жарандардын кайрылуулары, эмелердин баарын тең президенттик администрациядан мен билгенден башка контролдоо башкармалыгы ачылган. Ал жерден азыр оңой менен кутула албайсың ал жерденчи. Эгерде бир жаранды кабыл албай коюп ошол маселесин ошол кишинин бир көйгөйүн угуп аны чечпей койсоң, дагы бир өзүнчө чара колдонот. Ошон үчүн азыр бүт ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, мамлекеттик бийликтин баары тең, мамлекеттик органдын баары азыр аябай иштеп атышат, жакшы буюрса иштеп атышат. Мына журналисттер деген коомдук уюм айтып атат, жанагы жумуш тобу 15 адам дедиңизби, чогулганда
автор келген адамдар жооп бере албайт дейт берилген суроого. Муну мен жазган эмесмин, башка ошо жазганыңар эмне үчүн жыйынга келбейт десе, ал келбейт экен. Акырында анан эме болуп калып атат да, мындай мааниси жок жыйындар болуп калып атат. Ошондо дагы ошол жыйындарда айтылган сын пикирлер кийинки вариантка канча 3 4 вариант чыгып кетти го, 5 вариант. 5 мына. Кийинки вариантка биздин айтылган эмелерибиз кирбейт экен дейт. Анда эмнеге биз отуруп сүйлөшүп аттык эле, мына ол деп айтып аттык эле дейт да. Эмне анда жыйындын кереги эмне деп атат? Кереги эмне эле чогултуп элди пикирди сурап деп ушундай бир мындай үстөмдүк сыяктуу бир мындай эме да. Мырдагай бул жумушчу топ ошол 2 жолу отурушкан экен, 2 жолу жолугуп кезигишиптир. Андан кийин буларда ошол WhatsApp группа түзүлгөн экен. Ошол WhatsApp группадан сунуш пикирлердин баарын ошол жерден булар талкуулап, ошол иш алып барышкан экен. Мен жана жогоруда айткандай, тилекке каршы биз ал жумушчу группанын мүчөсү болгондуктан көп нерседен мындай кабардар болгон жокпуз. Бизге ошол акыркы 5-вариантын берди. Ошол 5-варианттын негизинде иш алып барабыз деп, ошо менен азыр келтабыз. Ошондон улам бирок мен ошо жумушчу топтун айрым бир мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө, ошол президенттик администрация тарабынан бекитилген. Ал кишилер алдынан айткандай, ошо мен айтпайм, жогоруда айткандай, биз ал жерден ошо кээ бир сунуштарды эске алдык, кээ бир сунуштарды эске алган жокпуз. Эмне үчүн экенин түшүндүрбөйт. Бул ал жерде эми бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, анан маалыматтык коопсуздугу, мамлекеттин маалыматтык коопсуздугу үчүн деп ошондон улам аны эске алынбак. Ошентип жазып койсо, жооп берип койсо болот беле? Мына бул силердин сунушту биз кабыл ала албайбыз, анткени баланча мыйзам боюнча копуя сыр же бир коопсуздук маселеси менен байланыштуу деп. Антсе деле болот, бирок тилекке каршы мен ал жумушчу топ үчүн жооптуу эмесмин, алар үчүн бир комментарий бере албайм. 92-жылдагы мыйзам деле кеңири деле бир талкуу болгон эмес. Бирок абдан ошол мезгилдин талабына жооп берген мыйзам болгон. Канча жылдан бери мына 30 болот, 30дан ашып баратат, 30 жылдан ашык. Биз мына эменин Американын конституциясын мактайбыз, мына 250 жылдан бери оңдолгон эмес. Ушунчалык сонун жазылган, оңдоонун кереги жок болгон деп. Эмне үчүн биз бул мыйзамды эмеден чыгып кетти деп эсептейбиз? Бул жерден агай биринчиден жаңы медиалар түзүлдү. Жаңы түшүнүктөр пайда болду. Бул жерде социалдык тармактар дагы бар. Ошол социалдык тармактардагы баракчалар бар. Ошолордун баарын эске алып туруп, ошондон улам бул келип атат. Экинчиден, бул жерден 92-жылкы мыйзамда чет элдин жарандары укуктуу эле бизден Кыргызстан аймагында жалпыга маалымдоо каражатын ачканга. Азыркысында укук жок. Азыр ажырады, андай ал норманы алып салып атабыз. Эгерде ал ошол Кыргыз Республикасынын жараны менен биргеликте өнөктөш катары алып барса, анда болот деп атабыз. Мындан сырткары бул жерде ал мыйзамда биз бир топ ошо өзгөрүүлөрдү ошол каржы булактарын ошолорду баягы аныктоо боюнча дагы көрсөтүш керек. Мурда көрсөтпөй эле койсо болот беле? Эми баягы жазылган эмес, жазылган эмес болчу, ал нормалар жок болчу. Анан бул жерден анан дагы чоң ошол көп нерселердин баарын ошол мыйзамдагы буга чейинки дагы башка токтомдор көп чыкты да. Ошо токтомдордун баарын баягы жокко чыгарып, актуалдаштырып, ошонун негизинде иш алып барылып саналат да. Жанагы Россиянын мыйзамдарын көчүрүп алыптыр, кайсы бир дипломдук бир студенттин дипломдук ишинен көчүрүп алыптыр дегендер кандай? Эми ал сынга мен кошула албайм. Бул жерде баягы менин оюмча көрө албагандар бул. Же болбосо бир ошол боюнча бир атайын азыр хайп деген термин пайда болуп калды. Ошо хайп жаратуунун алкагында ошону жүргүзүп атса керек, бирок андай эмес. Бул жерден бул азыркы сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда биздин ошо президенттик администрациянын юристтери иш алып барды. Дыкат карап бүт. Эми менин оюм боюнча бул жерде мындай Нардагай, негизи КМШ мамлекеттеринин мындай айтканда мыйзам базасы бирдей эле да. Анан иштөө тартиби, иштөө режимдери деле бирдей болсо керек да. Ошондон улам кээ бир жерлерин алса керек. Кээ бир жерлерин муну эми такыр эле албай койду дегенден алысмын, бирок анткени биздин ошол мыйзам чыгаруу жагы же болбосо мыйзам жүргүзүү, мыйзам иштетүүдө баягы механизмдер бир болгондуктан, окшош болгондуктан, мисалы ошондон улам келип атса керек деп ойлойм да. Анткени биздин деле коңшу мамлекеттерден деле биз алардыкын карайбыз, алар биздикин карайт. Бул бир жакшы нерсесин алса болот, жаман болсо аны бул жашоодогу туура эле нерсе деп ойлойм, туура эле көрүнүш деп ойлойм. Велосипед
чыгарып деле, ал жагы деле бар. Бир нерсе көрсөтөйүн деп атасызбы? Жок, мен бул жерден ошол мурдагы мисалы мурдагы мыйзам 33 главадан турган болсо, ой эмеден 7 главадан анан 33 беренеден турган болсо, азыркысында 10 главадан анан 55 беренеден турат да. Бул чоң айтканда көлөмдүү мыйзам болот. Дээрлик экесе да. Анан ошон үчүн булардын баарын оңдоп эметип атабыз. Анан ошо жаңы терминдерге, ошо жаңы мыйзам долбооруна кирип жаткан ошо мен айткандай жаңы ченемдер, бул ошо веб-сайттарды ыйгарым укуктук мамлекеттик органда ошо каттоо, милдеттүү түрдө каттоо жана кайра каттоону киргизип атат. Анан жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, андан башка баш тартуу, ишин токтотуу, жанагы мамлекеттик органдарга ыйгарым укуктарды берүү боюнча. Бул жерде дагы айта кетиш керек болот. Эгерде жаңы нормада санариптик өнүктүрүү министрлиги, Адилет министрлиги, анан башка прокуратура эгерде эки жолу эскертүү берсе, бир мисалы медиа өкүлчүлүккө же болбосо бир редакцияга, ал ошол бул сотко негиз болуп калат, ишин карап токтотконго деп. Убактылуу токтотконго деп. Ошон үчүн биз ушул норманы дагы биз депутаттар дагы көтөрүп чыкты. Биз ушул нормаларды дагы бир аз кайрадан карап чыкайын деп атабыз да. Кайсы жагына өзгөртүп? Ошол медиа рынок тарабына, анткени бул редакцияларга жалпы маалымдоо каражаттарына бир ыңгайлуу болсун деп. Анткени бул дагы рычаг болуп калат, айткандай. Рычаг болуп калат. Ошон үчүн биз андан дагы бир аз мындай гумандуу бир жолго баралып деп атасың, айтканда. Ошондо эметип аткан мыйзамды жылдырып аткан, кабыл алынсын деп аткандар коом үчүн иштейт деп атат, а берки көз карандысыз дегендер сөз эркиндигине залакасы тиет деп атат. Анай, сөз эркиндигине залакасы тиет дегенде ушул эле 7 канал сонун иштеп атат. Эч кандай сөз эркиндигин айтканда 7 каналды кысып, сүйлөтпөй коюп, же болбосо эфирге чыгарып коюу дегенден биз алыспыз. Азыр Кыргызстандын аймагында өткөн жумада да президенттин жакшы ушул боюнча бир аз интервьюсу чыкты. Ал дагы ал киши дагы айтып атат, бул жерден эч кандай маселе болбойт депчи. Анткени эгерде сөз эркиндигин кыса турган болсок, билесиздер, кыргыздар өзгөчө кыргыздын баягы биздин сиңип калса керек каныбызда. Баягы чектеген сайын же болбосо бир эметке басынткан сайын ого бетер күчөйт. Ошон үчүн жок, бул жерден азыр ар бир адам өзүнүн ой пикирин социалдык тармактарда же болбосо каалаган жалпы маалымдоо каражаттарынан айтса болот. Өзүнүн пикирин. Эми бизде кандай дейт? Салтыков-Щедрин бир кезде Россиянын закондору жөнүндө айткан экен. Россиянын закондору татаал болгону менен эч ким аларды аткарбаган үчүн эл үчүн жакшы деп. Ал жагы да. Бизде Кыргызстанда деле ошондой болуппайбы? Аябай катуу бир нерсе эреже, бир мыйзам кабыл алып коет, аябай тим эле муну аткарбасаңар өлтүрөбүз деп. Аткарбай койгондор жаргап эле жүрүшөт. Камалып 3 күндөн кийин кайра чыгып кетип жанагы зоруктагандар же башкалар. 92-жылкы мыйзамда айтпайбы, ошо 92-жылкы мыйзамда деле ошол жерден каттоо деген бар. Катталган эмес. Катталган эмес. Каттап эле коюш керек бүт. Анан бул жерден бул бирок рычаг катары пайдаланса болот каттоону. Менин оюмча, эгерде ал жагынан колдонсок, кичине туура эмес болуп калат го дейм. Ал эми Кыргызстандын аймагында бүт эле баары катталып иштей берет. Азыр мисалы кээ бир гана ошо мыйзам бузган гана редакцияларга кандай чара көрүлүп атат. Баягы соттук процесстер. Каттоону эме кылып койсо болот беле? Эч кимге барып уруксат сурабай эле жөн эле кабар берип коюп, мына биз ишибизди баштадык деп, уведомление катары жанагы. Булар жок, андай болбойт, анткени булар көбөлүк алыш керек да. Мисалы ошол эле курулуш компаниясы. Көбөлүк берсин, ошонун негизинде. Ошол жерден ал жерде көп деле перечинде деле бар да, ошо кээ бир перечинде канча жанагындай аталышы, канча киши иштейт, эмеси негиздөөчүсү ким деген ошондойлор деле мындай эле маалымат ал жердечи, көп деле эмеси эле жок. Анан момундай сайт, момундай дарега аркылуу мындай сайт иштеп атат, дарега мындай деп эле ошонун негизинде эле свидетельство менен көбөлүк алышат. Ошол эле мисалы курулуш компаниялар деле алып атпайбы, башка деле ресторандар деле алып атат. Ошондой эле сыяктуу алар деле өзүнүн баягы каттоону өтүп коюшат. Айтыш оңой, бирок чындыгында маселе чыгышы мүмкүн. А мына сайттар баары сөзсүз катталыш керекпи, интернет сайттар? Интернет эмес, бул жерде ошол маалымат байланышкан, маалымат тараткан, маалымат таратканда деле ошол мисалы ресторандын деле сайтында деле маалымат таратып атат, ал деле бирок биз ал жерде эмес, дал ошол редакциясы бар, штаты бар, анан ошол боюнча мындай айтканда иштеген жалпы маалымдоо каражаты болсо, ошол
эгерде маалымат чыгаруу продукциясын иштей турган болсо, анда алар ошентип үзгүлтүксүз чыгарган десе болот. Ооба, үзгүлтүксүз деген туура айтасыз. Периодичность деген сыяктуу. Үзгүлтүксүз. Бир жумада бир жолу же күнүгө же журналдар, кээ бир журналдар бир айда, бир кварталда чыгат эмеспи? Ооба. Ошондойлорду. Ошондой жазылганбы? Анткени Жок, башында бир жерде бирок ал жерде мындай деп, баягы кандай десек, ал жерде ошо үзгүлтүксүз болуп иштейт. Анан эгерде бул жерде жанагындай сайттардыкы эми күнүгү сайттын жаңылабаса, жаңылыктар чыкпаса, демек ал мисалы бир жумада бири чыгарып койсо деле боло берет, ал иштей, ал катталат. Катталгандан кийин. Бирок сайттар абдан көп да, анын баарына жетишеби, ошонун баарын каттап чыккан? Бул жерде мен түшүнгөнүм боюнча өткөндө ошо жогорку кеңештин жыйынында дагы ошо санариптик өнүктүрүү министрлиги дагы айтты. Булар ошол биздин жанагындай хостинг провайдерлер менен, интернет провайдерлер менен биргеликте иш алып барабыз деп. Анан ал жерде булар өздөрү бир кандайдыр бир программалык обеспечение, программа приложение, кечирим сурайт, приложение тиркеме иштеп чыгышабы, ошо тиркеме аркылуу эле булар бир каттаганга бир жеңилирээк жолун караган атышат да, менин билгенден. Биздики 1 мүнөт 2 мүнөт калыптыр. Өзүңүз бир нерсе мындай эң маанилүү бир нерсе, кыска бир нерсе. Нарнагай, бул жерде эми бул мыйзам долбоору менен чочулууга кажети жок чындыгында. Анткени мен айтпайм, жогоруда 92-жылкы мыйзамда эле ал жерде деле талаптар бар болчу. Ошол талаптарды гана аткарыш керек. Кыргыз Республикасынын аймагында жашасак, же болбосо укуктуу мамлекетте жашап аткандан кийин биз ошол мамлекеттин мындай айтканда талаптарына жооп беришибиз керек, аткарышыбыз керек да. Ошол эле мааниде бул мыйзамды эгерде биз убагында аткарып, жакшы колдонуп кете турган болсок, анда маселе жаралбайт болчу. Анан эми жогоруда айткандай ошол 33 жыл болду. 33 жылдан бери бир топ нерселердин баары, жаңы нерселердин баары өзгөрдү, киргизди. Ошон үчүн жаңы технологияларды, жаңы медиа пайдалангандыктан биз ошондон улам барбыз. Бул жерден дагы бир жолу баса белгилеп кетем. Кооптонуп коркуунун кажети жок. Биз буюрса баардык массалык маалымат каражаттары менен, жалпыга маалымат каражаттары менен, бүт медиа рынок менен биз иштегенге даярбыз. Ачыкпыз. Мыйзам бузуулар болбойт. Жок, мыйзам бузуулар басым деген болбойт. Мыйзам жок, эми ал жерден биз өзүбүз деле жол бербейбиз. Рахмат. Сизге бизде конокто Маданият жана маалымат министринин ордун басары Чыңгыз Эсенгулов болду. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Саламаттаңыздар.